Президенттик ат салышууга карата азырынча Борбордук шайлоо комиссиясына 11 адамдан арыз түштү. Биз бүгүн студияга Жогорку Кеңештин 4 жолку чакырылышынын депутаты экс-спикер Адахан Мадумаровду чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Сиз жакында эле президенттик шайлоого талапкерлигимди коем деп билдириптирсиз, бирок азырынча арыз бере элек экенсиз. Сиз депутат болуп жүргөндө жана башка жүргөнүңүздө жана ушул эле учурдагы депутаттарга салыштырмалуу сизди кесипкөй мыйзам чыгаруучу депутат болгон деп айтса эч ким талашпайт сизди. Ошондой эле сиз учурунда мамлекеттик жогорку кызматтагылар эл үчүн эч нерсе кылган жок деп сындагы өтө эле көп айтчысыз. Бирок сиз андан кийин мамлекеттик кызматтарда да иштедиңиз. Айтыңызчы, сиз ошол учурда кызмат учурунда, мамлекеттик кызмат учурунда карапайым эл үчүн эмне иштерди жасай алдыңыз? Сиз депутат кездегин айтып атасызбы же депутат кезинизде сиз көп сын айтчу элеңиз, мамлекеттик кызматтагыларга. Көп сын айтчу, бул туура. Ошол эле учурда көп мыйзам жазчубуз. Биз мыйзам жазчубуз. Жогорку Кеңеш бул мыйзам чыгаруу, бийликтин мыйзам чыгаруу бутагы. Мыйзам чыгарат. Ошол эле учурда мыйзамдын так аткарылышын көзөмөлгө алуучу орган бул тийиштүү комитет болот. Ошол мыйзамдардын кыйшайуусуз аткарылышы көзөмөлгө алганда бизде мыйзам такай бузулуп турат. Ушул мыйзам бузулуп атат, мыйзам так аткарылбай атат деп айтып коюу бул сын пикир катары кабыл алынат. Бүгүнкү күндө андай сын пикир жок. Сын пикир болсо дагы аны уккан киши жок. Ошол сын пикирди айткан кишилердин өзүнүн саясий же болбосо кесиптик адистиги жетишпейт. Бүгүн эмоция көп. Бүгүн будуңчаң баягындай сөздөр көп, бирок эки тарабынан тең жоопкерчилик жок. Ал кезде жакшыбы жаманбы айтылган сынга заматта кандайдыр бир деңгээлде өкмөт башчысы болобу же тийиштүү министр болобу жооп берип турчу. Бул башка маселе. Такыр башка маселе. Себеп ошол кезде биз сын айткан министрлердин сабаты, адистик деңгээли, тажрыйбасы ар тарабынан жакшы төп келген инсандарды жогорку кызматка дайындашат эле. Эми азыр бүгүн менин партиямдан экенсиң, келе кой деп эле кызматка коюп ал учурда жок эле. Ошондуктан сын пикир айтылчу. Биз эле эмес, каттуу сын пикирлерди Кыргызстанды башкарып келген Турдакун Усубалиевич, Абсамат Масалиевич сыяктуу залкарлар дагы абдан каттуу сын пикирлерди айтышаар. Адахан Кимсамаевич, бирок сиз мамлекеттик кызматта турганда карапайым эл үчүн бир нерсе жасай алдыңызбы? Бизди ошол уксаттырып атты эле. Өтө мындай бир модалуу суроо да бул. 14 жылдык бийлик эмне жасайт да бир 5-6 ай кызматта турган эмне жасайт? Кеп айырма ушунда болуш керек. Мен премьер-министрдин орун басары болуп 1 жыл жумуш иштедим. 1 жылдын ичинде биз баягы окуу куралдарын бекер берүүгө жетиштик. 1 жылдын ичинде 1-класстан 4-класска чейинки балдарга бекер ысык тамак уюштурганга жетиштик. Ал сиздин учурда болду эле. Анан бул кайсы учурда болду? Бул кайсы учурда болду? Эми сиз айтып аткандан кийин ишенебиз. Ишенебиз эмес, силер тарыхты барактагыла. Менин сөзүмө ишенбегиле. Силер тастыктап карап көргүлө. Мен кайсыл жерден туура эмес айткан болсом, ура кармадык деп эртеси көтөрүп чыккыла. Мен ыраазы болом. 1 жылдын ичинде ошол мектеп окуу куралдарын 33% деп 3 жылдык программа алганбыз. 3 жылда кыргыз мектеп окуу куралдарын жаңылайбыз деп ушул программага жетишкенбиз. 1 жылдын ичинде биз мектептен оңдоо түзөтүү иштерине ата-энесинен жыйнаган акчаны токтотконбуз. Мындайча айтканда 1 жыл бул көз ачып жумганча өтүп кете турган нерсе. Жасалган иштер Кудайга шүгүр. Жетиштүү деңгээлде. Андан кийин 1 жылдан ашыгыраак мамлекеттик катчы кызматына которушту. Мамлекеттик катчы кызматында эмнелерди жасай алдык биз? Баягы Ысык көлдө 1-чи дүйнөлүк кыргыз кереметин жаңылайбыз деп кинофестиваль өткөрө алдык.
Соңкөлдү манас жер деген фольклордук чоң этнографиялык конкурс уюштура алдык. Бирок мен кетерим менен токтоду баары. Тилекке каршы. Бул жолду өнүгүү керек. Муну биз академиктерди жыйнап алып, эл жазуучуларын, эл акындарын жыйнап алып, бир ой калчап, анын түбүнө жетип жетпей, аягына жетип жетпей, кайрадан кызматтан алмашабыз. Бир жылда бир көтө жибериш өтө кыйын. Бирок биз күн түн өзгөрткөнгө аракет кылдык. Кудайга шүгүр, анын жемиштери дагы бүгүнкү күндө көрүнүп турат. Аны биз эми ал эле бул эле деп айта берсең, ал кезде чогуу иштешкендер билишет. Кандай тартип орноп калганын аткаруу бийлигинде, мамлекеттик катчы кызматында жүргөн кезде ошол ректорлордун шайлоонун токтотконбуз. Медициналык академия не болуп атат? Мына карап көрүңүздөр. Бир жылдын ичинде мамлекеттик катчы кезинде айыл өкмөттөрдү бүткүл эл тарабынан шайлоону токтотконбуз. Бул дагы Жеке Мадумаровдун жеңиши катарында кабыл алсаңыздар болот. Сын пикир айткандары көп, шайлаш керек эле. Шайлоо менен биздин башыбызга мүйүз чыгып кеткен жок. Ошонун себеби эмне себебинен токтоттуңар эле айыл өкмөттөрүнүн элдин шайлоосун? Бизге шайлоо жарашпайт. Будуңчаң саясий деңгээлибиз көтөрүлө элек. Муну биз мойнубузга алып коюшубуз керек. Канчалык улуттук аң сезимге каттуу тийгени менен биз мойнубузга алышыбыз керек. Шайлоо жарашпайт. Сиз учурунда жанагы 1-класстан 4-класска чейин тамак берсин деп, сизге чейин бул маселени көтөрүп чыккан бирөө болду эле, балким ишке ашыра албай кеткендир. Биз бул мен жогорку кеңеште социалдык комитеттин төрагасы болуп турганда бул мыйзам кабыл алынган. Тилекке каршы 2 жыл, 3 жыл таптак эч ким аткарган эмес. Аткарган эмес. Биз мыйзам чыгаруу жыйынын бул мыйзамды кабыл алып койгонбуз. 3 жылдап, 4 жылдап ал мыйзамды бирөө аткарайын деп аракет да кылган эмес. Эмне болсо эле акча жок, акча жок, акча жок, акча жок. Мен ошол мезгилде төрөт үйлөрүндө дагы акча төлөп төрөйт эле. Барып жатып, төрөп 3 күн болсо, 4 күн болсо ошого акча төлөйт эле. Шейшептерин көтөрүп барчу. Силерге жомокпу бул азыр? Азыр сиз ошол учурда буга бөгөт койдуңуз да катуу. Ошолордун баары токтогон. Ошолордун баары токтогон. 74 жаштан жогорку пенсияда жүргөн биздин аталарга, энелерге мамлекет тарабынан бекер медициналык камсыздоого өткөнбүз. Туулган баладан 5 жашка чейинки балдар мамлекеттин эсебинен бекер эмдөөлөргө. Эмдөө дегенде жана прививка деп атпайбы? Мына ушуларга жетишкенбиз. Азыр буларды айтса эле баары эле көздөрү чакчайып, ушундай беле, андай эмес болсо керек. Кечеки эле өткөн тарых бул. Мына 2005-жыл болсо 12 жыл башта. Сураңыздар, эмнеге жетише алдык кыска мезгилде? Эмнеге жетише алган жокпуз? Сиз айттыңыз эле жана 1 жылдын ичинде, кыска убакыттын ичинде мүмкүн эмес деп. Сиздин айткандарыңыз боюнча сиз көп эле иш жазаптырсыз да. Менин айткандарым боюнча эмес, бул тарыхта тастыкталган фактылар. Тек гана кызыгып ошону карап коюш керек да. Мына силер бүгүн көрсөтүүгө чакырарда ошону барактап көрсөңөр болмок да. Жалкоолук эч моюн жар бербейт да. Мындай карап көрсөңөр болот да, азиз. Макул болду экен деп барактап көрсөңөр өзүңөргө да жакшы болот. Жок, биз мунун баарын билчүбүз. Бирок сиз ошого демилге көтөрүп чыкканыңызды билбейт экенбиз чынында. Биздин мамлекет ушундай. Тилекке каршы көз жылтырап жаныңарда турганда эч качан жакшы сөз айтпайсыңар, себеп ага мындай бир ич мүмкүнчүлүк бербейт да. Ич тардык деген, көрө албастык деген, анан жанакы атаандаштык деген бир шайтандын азгырыгына азгырылган касиеттер бар да. Кишинин жакшы тарабын баарын биз кийин айтабыз, кеткенден кийин. Ооба, мен кайра муну көкүрөк кагып айта бергенди өзүмө деле туура көрбөйм. Жок, мен бул суроону сизге бердим, эмне кылдыңыз эле деп. Мен журналист катары бул суроону беришим керек эле. Силерди атайын капканга чакыргандан кийин. Туура, журналист катары силер мындай Россия телекомпаниясынан карасаңар, сүрөттү көрсөтүп туруп, кыска мезгилдерде эмнелерди жасаганын өзүлөрү айтып коет журналисттер. Кишинин өзүнө айтырып отурбайт да, бул деген кандай десем, бул мисалы менин абийириме туура келбейт. Мен муну жасаганмын, тигини жасаганмын, тиги мыйзам меники, тиги мыйзамдын автору менмин, бул мыйзамды мен жазганмын деп айтып отуруш менин абийириме туура келбейт. Аны силер өзүңөр эгер чындап ак жүрөктөн көрсөтүү жасасаңар, менин жетишкендиктеримди, кетирген кемчиликтеримди акырын изилдеп чыгып чыгарып койсоңор ыраазы болот да.
Жок, бул суроо ушул жерден эле чыгып билинип отурат. Чындыгында аны касып көргөндө деле аны ким жасаганы жазылуу эмес. Жазылуу. Балким андан дагы бөлөк социалдык көйгөйлөрдү чечкен нерселерди жазышыбыз да мүмкүн. Мен жалпы улуттук, жалпы мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларды айтып атам. Андан сырткары күнүмдүк маселе ал чечилип турчу маселе. Мына ошондо учкун типографиясы кандай абалда болуп атты эле, не деген тополоңдор чыгып атты эле. Мен мындайча айтканда жанагы өрт өчүргүч болуп иштегенмин да. Кайсыл жерден тополоң чыкса ошол жерге барып, өрт өчүргүч катарында барып, ошол кезде кээ бир журналисттер да жазып чыгышкан, Мадумаров пожарник деп. Пожарник катарында иштегенге туура келген. Өрт өчүрүп, кайсы жерден өрт чыгат, ошол жерге барып баса каласың. Неге? Азыркы тирүүгө менен чогуу иштешкендер, өкмөттүн жетекчиси болгондор, мени менен коллега болгондор, элдин тилин сиз жакшы табасыз, элге жакшы түшүндүрөсүз деген шылтоо менен күн түн кайсы жерде чыр чыкса ошол жерге барып турчубуз. Биз карап чыктык, болгону ал жерде бир эле нерсе бар экен, эми айтпай эле коеюн деген, майла жок айтканга туура келип атат. Биз билгенден 7 бала төрөгөндөргө баатыр эне намын ыйгаруу демилгесин көтөрүп чыгып ишке ашырыптырсыз. Ал мен төрага мезгилинде, жогорку кеңештеги депутат болуп турган мезгилинде анын алдында 9 бала төрөгөн энелер баатыр болсун дегенде Мадумаровдун мыйзамы. Кийин заман өтө оор болуп калды, кыйын болуп калды. 9 бала эмес, 5 бала төрөгөн энелерди колго көтөрүп жүрүү керек деп, 7 бала төрөсө баатыр болуу керек деген мыйзамдын автору дагы Мадумаров. Дыйкандардын башындагы 12 салыктын баарын жоюп, жалгыз салык калтырган мыйзамдын автору дагы Мадумаров. Аны бир нече жыл мурда, 10-15 жыл мурда болсо керек. Аныңыз эсибизде. Туура. Пенсияны ун менен, шекери менен акырын соңку тарыхты барактап келсе, Мадумаровдун жазган мыйзамдарынын бардыгы элге арналган. Банкка арналган эмес. Бажы союзуна же болбосо бажыканага тиешеси жок, салык кызматына тиешеси жок. Жалаң гана калктын социалдык жашоосун жакшыртуу багытындагы мыйзамдардын үстүнөн иштегенбиз биз. Жакында эле президенттик жарышка катышам деп билдиргенсиз. Бул чечимди дагы тездетип ушу кабыл алууга биздин жарандык коом, кайдыгер эмес жаштар, кайдыгер эмес аксакалдар, эжелер, мен ачык эле көрсөттүм жыйын болуп аткан жерди. Фейсбукка кирсе көрүшөт, менин жеке баракчам бар. Мага талап коюшкан. Эми үчүн ушул кезге чейин ойлоносуз, эми үчүн экиленип атасыз, эми үчүн барбайм деп атасыз дегендей кылып. Мен дайым жооп берип келдим го. Менин барбашым менден көз каранды эмес. Биздин коомдон көз каранды. Элге эмне керек бүгүн? Элге таза, бекем мамлекет керекпи, же 2 сааттык тамак керекпи? Эгер 2 сааттык тамак керек деген болсо, баруумдун кажети жок деп айттым. Себеп 2 сааттык тамак бере турган акчам жок менин. Сатып ала турган акчам да жок. Сиз жанагы президенттикке чыгып аткан кишилер бата берип, кой союп, жылкы сойгон ошолорду айтып атасыз го. Аны да айтып атам. Анан мына 30 күн бою сугарат да эми. 30 күн бою багат да. Мен өзүм чакырып, баягындай кичи автобустар менен жыйнап, анан 4 казан кайнатып, келип кеткиле, шорпо ичип кеткиле, анан батаңарды берип кеткиле деп мен жыйнабайм эле. Бул жерде сиздин айтып атканыңыздын чындыгы бар. Анткени Борбордук шайлоо комиссиясы бардыгынын акчасын эсептейт, кеткен реклама штабынан бери. Бирок ошо элге берилген тамактын акчасын эч ким эсептебейт. Анткени бул жерге билинбеген менен сиз өзүңүз шайлоолорду деле көрүп жүрөсүз, көп акча чыгым кетет. Сиз ошого каршы ошо келген кандидаттар же жогорку кеңешке шайлоо болобу, элге тамак берүүсүн токтотууга аракет кылып көрдүңүзбү өзүңүз? Демилге көтөрүп чыгып, саясатчыга. Мен айттым, бул шайлоо Мадумаров менен атаандаштардын ортосундагы күрөш болбойт. Жеке инсандын напсиси менен, кара курсагы менен адамдык касиеттин ортосунда күрөш болот. Сен ошол бир кесе тамакты бүгүн ичпей койсоң болобу? Болот. Сен ошол 2000 акчаны албай койсоң болобу? Болот. Неге алып атасың? Берип атпайбы дейт. Сен артыңан куугуп жүрүп чөнтөгүңө салып аткан жок да. Сен өзүң талап кылып атасың да. Канчадан бересиң? Эмне кылып бересиң? Чайды качан ичебиз? Бул менин улуттук элимдин намысына шек келтирүү.
кээ бир инсандар болгон жана мындан 7-8 жыл башта сатылбаган кишиси жок, мен баарын керек болсо президентин кошуп сатып алам деген азаматтар болгон. Буга чейин биздин программага президенттик орунга ат салышууга даярданып жаткан адамдардын баары эле келишти, бирок биринчи жолу мындай ачуу чыкты, ачуу чындыкты моюнга алган сиз болуп атасыз. Эми жаман көрүнүп келесиң да, чындыкты айтсаң жаман көрөт, оң тарабы да сол тарабы да жаман көрөт, сөзсүз жаман көрөт. Бирок бирөө айтыш керек, бирөө ушуну деш керек, токтош керек. Баягыдан сонун айтыптыр. Кел ушуну алып кой дагы, мага добушуңду берип кой деп берген акчасы арам деп атат. Ошого акыретте жообун берет деп атат. Анан ошонун акчасын алып жеп алгандагы арам деп атат. Айтыптыр го, эми ачуураак айтыптыр, ал кишиге жарашат. Ачуураак айтса, себеби ал дин кызматкеринин өкүлү. Абдан жаман ачуу айтыптыр. Мен ал сөздү кайталасам, эртең эле башкача чыгат. Жанагы өтө жаман жаныбардын этин жеген менен бирдей арам деп атпайбы? Эми ошону билип туруп ошол жолго бараткандан кийин дайым айтам мен. Сиз өзүбүз эле кабыл алган чечим болду, а сиздердин 3 жылдык болду тарап кеттиби? Жок. Бирикпей калдыңарбы? Тарай элек, дагы кеңешебиз, күрөштүн ар кандай түрлөрү болот, күрөштүн ар кандай ыкмалары болот, ар кандай жолдору бар. Бул баягы бүгүн бийликте тургандардын толгон токой шайтан оюндары бар. Ошол шайтан оюндарына биз туруштук беришибиз керек. Мына ол бүгүнкү күндө бийликтен болгон талапкер үчүн баардыгы иштейт. Мамлекеттик кызматтан баары иштейт. Ошондуктан бийликте эмес инсандар, талапкерлер бири-бирибиз менен атаандаштыкты мындай коюп туруп, таза шайлоо өткөрүүгө аракетти жасашыбыз керек. Мейли элге коюп берели. Ким болсо ошол болот, бирок элдин каалоосу болсунчу. Элдин каалоосу болсун. Мүмкүн мен эмес башка бирөө болот. Мүмкүн 3-чү киши болот, 4-чү киши. Кеп анда эмес. Кеп эл кимди тандаса ошол болсунчу. Бүгүнкү күндө баары эле айтып келип атышат, оппозиция тарап алсыз анткени бириккен жок деп. Сиз оппозицияны бириктирейин деп ойлоп аткан жоксузбу? Эми кайдыгер эмес инсан болгон болсо, баягы шайтан оюндарын ишке катып, баардык котур таштарын ичке катып, адамды эң жаман нерсе бул кандай соо эмес амбиция да. Манастан чубак кем бекен деп эле эрегишүү болсо, анда жакшылык калып келбейт. Эгерде биз акылдуубуз деп чыгып атпайбызбы? Акылыбызды мындай бир ортого салып, бизге мамлекет керекпи же кызмат керекпи? Бизге мамлекет керек. Анда келгиле, арабыздан бирөөсүнө токтойлу да. Мана ушул азаматты бүгүнкүдөй болуп аткан башаламандыкты токтотуу максатында чыгалыбы деген маселени эртең бүрсүгүн коюуга даярмын мен. Азыр саясаттын баш жагын жакшы эле сиз ачык баарын жооп берип таштадыңыз. Сиз президенттикке барганга даярданып аткандан кийин Азиз, эң бир бул жакшы жагы десек да болот, жаман жагы. Мен эч качан ишимде сыр катпайм. Анан тымпыйып, элге жагыш үчүн бир сөздү айтып, анан саясат үчүн башка аракеттерди жасап, сүйлөгөнүң башка, жасаганың башка болуп чыккандарда, бул бир жолу алдайсың, 2 жолу алдайсың, 3-үчүсүндө эч ким сага ишенбей калат. Ачык айтып салдыңыз дегенде, көкүрөгүңдө эмне болсо ошону чыгар. Жагабы бирөөгө жакпайбы, ал башка маселе. Мына мен ошол өз убагында айтып салып, өз убагында чыккандарымдын баары 6-7 жылдан кийин тастыкталып атпайбы? Сиз президенттикке даяр болуп даярданып жатасыз. Биздин Кыргызстандын бажы биримдигине мүчө болгонубузду эске алуу менен, азыркы абалыбызды эске алуу менен кыргыз экономикасын жаңы деңгээлге чыгарууга сизде барбы программа? Билесиңерби, тилекке каршы баары эле сүйлөсө эле инвестиция, экономика, кредит, банк, балекет, салекет, иман, адамгерчилик, уят деген маселени эч ким айтпай калды. Эч ким айтпай калды. Сүйлөсө эле ошол кредит, инвестиция, экономика. Ким үчүн? Ким үчүн? Коом үчүн. Коомду ким түзөт? Адам. Адам кандай болуу керек? Адам ыйманы бекем, таза, түз жүргөн болуу керек. Мына ошол түз жүргөн инсан болгондо экономикасы да ордуна келет, инвестициясы да келет. Эгер биз аферист болуп эле мамлекеттик деңгээлде аферисттик кылып, ар качан мыйзамдарды өзгөртүп жиберип,
келген ишкерлердин баарын үркүтө берген болсок, анда бизге эч ким келбейт. Сен туруктуу инсан болчу. Туруктуу бол. Бир сөз ачуу болсо дагы ошону айт, бирок ошого бекем тур. Бекем тур. Мына ошондо тартип, дагы бир жолу тартип. Экономика бул экинчи маселе. Мыйзам, дагы мыйзам деп айтып атпайбы? Мен айтам, ыйман. Эгер ыйманың бекем болсо, эч качан мыйзам бузууга барбайсың. А эгер ыймансыз болгон болсоң, жалганчы болсоң, көрүнгөн жерде калп айтып кете бере турган болсоң, мыйзамды алтын тамга менен жазып койсоң дагы ал мыйзам иштебейт. Элдин ишенимин кайтаруу керек. Сизге толугу менен түшүндүм. Эгер балким сиз президент болуп калсаңыз, ошол ыйманды көтөрүш үчүн биринчи сот реформасын жүргүзүшүңүз мүмкүнбү? Реформа деген сөздү жек көрөм мен. Анда жаңылануу деп айтабызбы? Жаңылануу да болбойт. Жаңылануу деп эле жаңы кийим кийип алсаң кете бересиң. Мамлекеттин жаңылануусу анда менен болбойт. Мен айтам, Союздун мезгилиндегидей сот системасы болуу керек. Союздун мезгилиндегидей билим берүү системасы болуу керек. Саламаттыкты сактоо системасы болуу керек. Жетим, жесир, мунжу, майып, кедей кембагалдарга Союздун мезгилиндегидей атасы башынан сылагандай бир жылуу мамиле керек. Ошонун баарын жасаш үчүн, ошо Союз убагындагыдай талаптарга жетиш үчүн баары бир экономиканы көтөрүш керек да биринчи. Биз дайым арабанын аттын алдына коюп алабыз да. Биринчи адам бололучу. Биринчи адам бололу. Уурлукту тыялы. Калп айтканды токтотолу. Баягындай кереги жок жумуштарды баштабайлы. Биз куржунубузга карайлы, канча каражатыбыз бар. Ошол каражатты кайда жумшайбыз? Мына карап көргүлөчү, азыр бүгүн эле окуп атам. Ош-Бишкек жолун кандай талкаланды? Ким талкалады? Айтып атат, альтернативалык жол деп. Ошол жолдун бүгүнкү күндө, бүгүнкү заманыбызда, бүгүнкү муктаждыкка жооп береби? Жок. Эмне үчүн? Миллиардка жакын акча кетип атат. Ошол миллиардка жакын акчаны ар бир завод 50 миллион доллардан турган завод 20 завод курса, сыртта кыйналып иштеп жүргөн биздин жигиттер менен кыздар келип ошол заводдордо иштейт беле? Ошол заводдон түшкөн акчанын пайдасы менен жолуңду түзөйсүңбү, үйүңдү курасыңбы, же бак тигесиңби? Ошону жасасак болобу эле? Жок, алар жолго төшөп атат. Эмне үчүн? Курулуштан акчаны уурдаган оңой. 20 сантиметр төшөй турган жолду 15 сантиметр төшөп коюп кете берет. Отчет кете берет. 5 сантиметр билесиңерби канча миллиондогон доллар турат? Биз иштин көзүн билбеген бир мындай бир сабатсыз жетекчилердин колунда калдык да, тилекке каршы. Эгер сиз тартипти биринчи иретте ордуна келтириш керек деп айтып атсаңыз, демек конституцияны да өзгөртөт экенсиз да анда. Бул ачык эле айтылып келинет. Мен жаап жашырып баягындай ороп жумсал деп айта албайм. Бизге жоопкерчилиги күчтүү болгон бир президент керек. Кыргыз өкмөтүнүн кереги жок. Бүткүл эл тарабынан шайланган президент бир эле учурда өкмөттү башкарыш керек. Сага эл добуш берди. Сага эл ишеним артты. Тартты. Бүгүн убаданы бере берет, алтындай тишлекейлерин чачыратып сүйлөй берет. Президенттин ага ыйгарым укугу жок да. Президент бүгүнкү күндө чарба менен алек болгонго укугу жок. Алардын жазып койгон конституциясы боюнча. Анан баары эле президенттикке умтулат. Мен экономиканы көтөрөм, мен момунча жумуш ордун түзөм. Сен түзө албайсың. Себеп сен конституция боюнча аны менен алек болгонго укугуң жок. Аны менен алек боло турган иши ал өкмөт. Макулсузбу? Кандайдыр бир деңгээлде макул болушу мүмкүн. Эмес, конституцияны окугансыздар, көргөнсүздөр. Конституцияны окуган болсоңуз, макулсузбу дегенде 190% макулмун деп айтмак. Себеп президенттин чарба менен алек болууга укугу жок. Азыркы түзүлүштө. Мен сурооңузду толук түшүнгөн жокмун, ошон үчүн азыркы түзүлүштө укугу жок. Сиз айткан күчтүү президенттик
барса анда анын укугу болот, андан баарын сураш кээ бир керек. талапкерлер барат да, мен жумушчу ордун түзөм, мен момундай кылам, мен аны президент түзбөйт. Аны өкмөт түзөт. Мен ошондон улам айтам да, бир сабатсыз талапкерлер баратабы президенттикке, же конституцияны окубай туруп эле баратабы, кантип түзөт аны? Кайсыл ыйгарым укуктарга таянып түзөт? Бүгүнкү күндө президент мамлекеттин жетекчиси деген бүгүнкү күндөгү конституция боюнча ал тек гана мамлекеттин жетекчиси. Бирок сиз ошо күчтүү президенттик башкарууну жактап атасыз. Эгер ошол эле күчтүү президенттик башкаруу менен биз тоталитардык системага өтүп кетпейбизби? Бизди бир киши таптакыр башкарып алып, анткени башыбыздан өттү да. Айланайын. Ай, чочуп калгандар ата. Же чындап эле чочуйсуңарбы, же мода үчүн чочуйсуңарбы? Жок, чындап эле чочуйбуз да. Күчтүү президенттик башкаруу Россия. Эмне болду? Диктатура, тоталитаризм болуп кеттиби? Күчтүү президенттик башкаруу Казакстан. Эмне болду? Экспо өткөргөн деңгээлге жетип атат. Өнүккөн 30 өлкөнүн ичине киребиз деп атат. Тоталитаризмби сага, диктатурабы, демократиябы, ахлакратиябы? Эмне айырмасы бар кыргызга? Эгер курсагың ток, кийимиң бүтүн, үстүңдө тамың, астыңда жумушуң, бала чакаң аман, сыртка чыккандан коркпосоң, мамлекетиң күчтүү, чек араң жабык болуп турган болсо кандай айырмасы бар? Иштеген жумушуң болуп турса, алган айлыгың болуп турса, окуткан балдарың окуп турса, эмне кажети бар садаган? Бирок ошол эле учурда сиз айткандардын баары болгондон кийин бийлик бир иш жасап атса, ага дагы сөз айта албай турган учур болушу мүмкүн. Азыр айта аласыңарбы? Азыр айтып эле атышат айтчылар. Эмне айтканыңардан эмне пайда? Эмне пайда айтканыңардан айткылачы? Ошол айтканыңардан пайда чыккан болсо, 1,5 миллиард кыргыздын жигиттери, кыздары сыртка барып иштейгиле. Жана айтпай атасыңарбы? Же болбосо ушул кылмыштуулук, уурулук, паракордук токтоп калдыбы Кыргызстанда? Же сот системасы гүлдөп кеттиби? Же соттон адилеттик таап калдыңарбы? Айтканыңардан пайда чыккан болсо. Айткандардын баарын соттоп жоготуп атат. Эмне пайда чыгып атат айтканыңардан? Бул азыр пайда чыкпаганы менен кийин баары бир тарыхта пайдасы калат деген ойдобуз. Силер тарыхтан пайдасын көргөнгө чейин мамлекет жок болот. Билесиңерби ушуну? Мамлекет жок болуп баратат. Пайдасын көрөсүңөр. Кантип жок болуп баратат? Де факто бар мамлекет. Де юре бүгүн сот барбы? Жок. Сотто өзүң укугуңду коргой аласыңбы? Жок. Сен карапайым жумушчу болуп барып кредит ала аласыңбы? Жок. Алсаң дагы очойтуп 80% үстөк менен берет. Сен миллиондогон кредитти алып пайдалана албайсың. Сен балаң жөнөкөй карапайым жумушчу барып мамлекеттин эсебинен балаңды жогорку окуу жайда окута аласыңбы? Жок. Сен акча төлөбөй барып жок дегенде сокур ичеге операция жасата аласыңбы? Жок. Эмне пайда таап атасың кыргыз? Эмне пайдасын көрүп атасың, айтчы сен? Эми азыр сиздин оюңузду угуп атабыз. Жок. Сен ушул мамлекеттин жаранысың. Азиз. Макул. Мен айтканга макул эмесмин. Сен башка дүйнөдө жашайсыңбы? Жок, жашабайм. Бирок бизге баары бир азыр СНГ мамлекеттеринин ичинен биз айырмаланып турабыз. Эмне менен? Демократиясы менен айырмаланып турабыз. Эмне демократия? Же шайлоо ушул сен каалагандай өтүп атабы? Же сенин добушуң бирдемени чечип атабы? Же сен каалаган кишиге добуш берсең, ошол добушуң эсепке алынып атабы? Кайсы демократия? Эмне болгон демократия? Эгер бул жагынан алганда, экинчи жагынан алганда бизди Казакстан менен салыштырып көрсөңүз деле болот. Мисалы, Казакстан менен салыштырууга мен да каршымын. Эмнеге? Казакстан өнүгүп кеткен мамлекет. Салыштыра албайсың. Келе сойгона киши салыштырбаса, Казакстан менен со киши салыштырбайт. Кайсы жагынан айтып атасыңар? Мейлиңиз азыр айтып берейин анда. Мисалы үчүн сиз Казакстанга бажы өтмөгүнөн өттүңүз дейли. А жерде казактарда 5-6 окошкада текшерип отурат. Ошентсе дагы кезекке элдер тизилип турат. Биздикинде 1-2 эле отурат. Ал документтеринде ошолор текшергендей сапатта эле текшерип өткөрөт. Аларда бюрократия кармалып турат дагы эле. Билесиңби? Бизге өткөн киши жок, бизге келген киши жок. 2 эле турат деп атасың. Алар дагы эсине уйкусу келгенде уктап турат бирөөсү. Бизге өткөн киши жок, Азиз. Казакстандын сен билесиңби? Бир киши 1 жылга дүң канча $1000 казактарда. Эми алар кагаз жүзүндө деле айтыла бериши мүмкүн. Негизи. Эми келгиле, мындай бир ачуу чындыкты. Менден өткөн патриот, менден өткөн мекен сүйүү сезимим күчтүү. Антип айта албайм. Ар кимдин өзүнүн мен жанымды чабам.
мен мамлекетим үчүн. Мен элимдин кадыр баркы кыргыз касиеттери үчүн. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Сен калп эле мактана бербечи, көк эле уча бербечи. Биз мындайбыз, биз алдыдабыз. Алдыда кеткен эмнең бар? Мына дүйнөлүк эл аралык валюта фондунун берген баасы боюнча Кыргызстан канчанчы орунда турат? Ал жагынан акыркы орунда турат. Эмнеге мактанасың анан? Коррупция боюнча канчанчы орунда турабыз? Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча 200-150 мамлекеттин ичинде канчанчы турабыз? Атаандаштыгы күчөтүлгөн мамлекет боюнча 116 орунда турабыз. Азиз, неге мактанасың? Мен мактанам. Эми кара. 15 дээрлик 15 жылга жакын 78-жылдан 85-жылга чейин канча жыл болуп калат? 15 жылга чукул мезгилдин ичинде жок 78-жылдан 87-жылга чейин болсо бир 9-10 жылдын ичинде дейли. 10 жылдын ичинде Афганистандан канча кыргыз жараны каза болуп келди? Билесиңби? Акыркы 10 жылда айтып атасызбы? Афган согушу мезгилинде айтып атам. Союз учурундагы. Канча кыргыз жараны майып мөрт кетип сөөгө келди? Билесиңби? 270-тин тегерегинде. Бүгүн сен айтып аткан, жыргап аткан Кыргыздын кыйратып аткан өкмөтүнүн кезинде жалгыз Россиядан 1 жылдын ичинде канча сөөгө келди? Андан бир 4-5 эсе көп болушу мүмкүн. Салыштырып эле көрбөйсүң, эми жыргагандан ушундай болуп атат. Анан бизде момундай болуп атат, бизде демократия болот. Канча кыргыз баласы, кыргызстандык балдар мектепке барбай жүрөт? Алар эртең ким болуп чыгат? Канча жаш балдар өзүнүн жанын кыйып атат? Канча жигиттер жанын кыйып атат? Эмне үчүн? Кредиттен баш чыкпай кыйып атат. Жашоодон кыйналып кеткендер. Эмне менен мактанып атасың? Ошол эле Казакстанда же болбосо Россияда киши башына алып караганда жан кыйдылар канча? Кыргызстан менен салыштырып болобу? Болбойт. Сен билесиңби, ошол Россияда жаңы бала төрөлгөн болсо, мамлекет канча акча берет? Аларга атайын коюлган. Баракелде. Сен акча төлөп төрөйсүң. Алар төрөсөң акча берип атат. Бизге да ушундай чыкты окшойт жакында. Жаңы төрөлгөндөргө. Чыкпайт. Чыкты жакында эле. 50 миңден беребиз дейт. Кайдан берет? Бул кезектеги шайлоо алдындагы баягы шайтан оюндар. Кыйкырышкан баары. Биз сүйүнчү пул беребиз. Сүйүнчү пул өтүп алгандан кийин сүйүнчү пулдан бир киши сөз уккан жокмун мен депутаттардан. Кээ бир партиялар чыккан сүйүнчү пул беребиз деп. Койгулачы. Сен жашсың. Мен мактаган жокмун. Реалдуу бололу. Жок, мактаган жокмун. Анда отура бер. Бирок Кадахан Кимсанбаевич, Казакстандан бери кирип келатканда дагы кезек көп. Көп эле киши кирет Кыргызстанга деле. Кайра кыргыздар кайра кайрылып келгендер. Аларга деле ушундай узун кезекти коюп коюп өзүнүн бюрократиясын көрсөтүп отурушат ал жерде. Күчтүү президентке баш ийгендер. Мындай кылчы. Президентиңден баштап журналистиңе чейин башка мамлекетке асылганыңарды койгулачы. Жок, салыштырма бул эле. Салыштырба. Асылганыңарды койгула. Кандай дебегин кошуналарга тийишпей керек. Кыйын болсоң өзүңдүн мамлекетиңди көтөрүп ал. Анан алар мындай болуп атат, бизге сын айтканга бизге моралдыктагы башка жагынан да укугубуз жок. Мына керек болсо ошолордун жеткен деңгээлине жетип ал. Андан кийин сүйлөйлү. Анан тиги мамлекет мындай кылып атат, ал мамлекет өзүң эмне жыргап атасыңбы? Же болбосо баягы сен да ишенип алган окшойсуң. Бүтүндөй Европа өлкөлөрү бизге көзү күйүп тамшанып атат деп. Жок, андайга ишенген эмесмин. Кандайдыр бир нерседен алардан калганбыз. Кандайдыр бир жагынан биз айырмаланып турабыз. Айтып берчи, эмнеңден? Мисалы үчүн, сиз негизи эле болгон эки революцияны тең жаман көз караш менен сыпаттагансыз. Керек эмне эле деп. Балким сиз элдин арасында көп жүрбөйсүз. Эгер элдин арасында көп жүрсөңүз байкамаксыз. Биздин укук коргоо органдарынын маданияты кадимкидей жакшырды. Аны бизде жашаган кишилер билет, анан Казакстанга барса көрүнөт. Маданияттуу болуп калды. Мисалы үчүн. Мен мисал келтирип атам, Кадахан Кимсанбаевич. Сен жакшы тапшырма алып турсуң, Азамат. Жок, алган эмесмин эч кимден тапшырма. Мындай кыл анда мындай кыл. Эгерде казак полициялары сага жеке жасалган мамилеси менен сен бүтүндөй мамлекетке сын такпа. Россиянын бизге жасаган полициянын мамилелери менен сен сын такпа. Керекпи биздин мамлекеттин жетекчилерине дагы алар ошондой эле мамиле жасайт. Себеп адамды сыйлаш үчүн адам өзү сыйга татыктуу болуш керек.
барып Казакстандан же Россиядан же башка жактан келген туристтерден пикирин угуп көр. Биздин кыргыз милициялары кандай мамиле кылат силерге деп угасың анан. Кел, айтам дагы бир жолу. Менин элимди сүйсөң менчелик сүйөрсүң. Менин жеримди сүйсөң менчелик сүйөрсүң. Бирок мынчалык деңгээлге түшпөшүңөр керек да. Мынчалык деңгээлге түшпөгүлөр. Иттей жамандап аткан мамлекеттерди эмне кылып басып жүрөсүңөр иштеп? Биз жаман деп айткан жокпуз Кыргызстанда. Айтып атпайсың бара? Жок, салыштырып көрсөк, биздики жакшы деп атам. Эмне менен жакшы? Маданияты жагынан, укук Кайсы коргоо маданият? органдарынын. Мисалы үчүн Казакстанга барып, кокус жолуп Сен барып калдың. мен алар менден документ сурашы мүмкүн. Беркел деп эле сурайт. Биздикилер машинаны токтоткондо гаилер деле көчөдөн деле милиция 2 революция өткөндөн кийин элдин бар экенин эсинде сактап, сиз деп сүйлөшүп калышкан. Сен анда башка дүйнөдө жашайт экенсиң. Сен башка дүйнөдө жашайт экенсиң. Макул, бул жагынан талашпайлы. Ар бир киши өзүнүн деңгээлине жараша Мейли. ой жүгүртөт. Мамлекет деген ошол ассалому алейкум кандайсыз деп койгондон куралбайт. Мамлекет деген нечен көзгө көрүнбөгөн кабат катар сырлар бар ичинде. Ошондон улам куралат. Дагы бир жолу айтам. Башка мамлекеттерге сын такканды токтото бул. Салыштырба. Мейлиңиз. Ал жакшы эмес. Адахан Кимсанбаевич, байкабай отуруп, бизге берилген убакытта өтүп Эми ошо калыптыр. пайдалуу жактарга бурбастан кайда майда жактарга буруп кеттиңер эми. Жок, бул талаштан чыгып отуруп кирдик. Мен анда телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу эскертип кетейин. Анткени биздин сизге даярдаган суроолорубуздун жарымынан көбү берилбей калды. Убакыт өтүп кеткен эчтеке. Мен телекөрүүчүлөргө дагы чакырабыз, сөзсүз чакырабыз. Телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу эскертип кетейин. Бүгүн биздин студияга ачуу чындыгы менен жаман көрүнүп алды Адахан Мадумаров, Жогорку Кеңештин 4 жолку чакырылышынын депутаты жана экс-спикер Адахан Мадумаров болду. Бизге келип ачык жаман көрүнсөңүз дагы оюңузду ачык билдиргениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Ийгилик болсун силерге да. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен түз эфирдеги биздин бүгүнкү программабыз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.